техникага киргениме ушундай 41 жыл болуп баратат. 10 жашымда эле баштагам. Биринчи авиамоделизм, автомоделизм деген баягы кичинекей оюнчук техникалар жасап, акырында өсүп анан самолеттор биринчи жолу 4 жашымда үстүмөн Андыва деген самолет учуп өттү бизге талаага дары чаччу. Анан ушунчалык самолетторго берилип кеттим. Авиамоделизмде заниматься этип анан 15 жашымда биринчи дельтапланды баштагам. 18 жашымда бүтүп аны менен талып этип көккө менен жер сүзүп 2 саат жаткам. Анан аны токтотуп башка техникаларга өтүп кеттим. Мотоциклдар жасадым, микротракторлор жасадым, мотоблок, иши кылып деген кете бердим, токтой, мопедтер, аябай көп нерсе жасалды. Анан армияда жүргөнүмдө 2 жыл бою мен дагы полизнатель журнал өтөбүз да сабак. Ошо дептердин биягында полизнатель, КПСС, МПС омкорсо арчагынан чирчоздор армиядан келгенде эмне жасайм деп тегине чейин чирчоздор ойлор болуп, анан армиядан келдим, анан ДАСАФта иштеп балдар менен технический кружок ачып авиамодель, андан ары кыйын болуп баратканда станоктор жок, ДАСАФта жок, анан өзүмдүн материалдарым станоктормуш, анан аяктан чыгып кеттим. Анан комхозго кирип алдым, токар болуп, анан аяктан станокторду колдонуп өзүм аябай көп техника жасадым. Анан аягында ал да белгилүү болду. Бирөөнүн станогу менен көп кыла албайсың. Анан ойлосом менин пландарым ушунчалык көп болду. Буга мен бүт өмүрүм учуп кетет экен. Эгерде мен ишканаларда иштеп, анан келип бош убактар жасап отурсам жетпейт, анан мен экинчи эч кайда иштебей эле жалаң ушу чыгармачылыкка өтүүнү чечтим. Бир токардык станокту металлымдан сатып алдым, аларды чогулттум, өзүм мастерская ачтым. Анан ошол мастерскаяда мен деген 96 жылдан бери жалаң ушуларды жасап атам. Бул мен жасаган 110 техника, бата деп аталган трактор. Айылда сөзсүз түрдө техника трактор. Трактор сатып алсаң, үстүнө машина сатып аласың, анан ага прицеп сатып аласың. 3 техника, 3 документ, 3 түрдө запчасть, май, анан кой деп мен ушундай эле бир жолу эле жасап алайын деп ушундай бата деген трактор салдым. Элдин батасын алып, элге батамды берип бир жолу тейин деп. Анан өзгөчөлүктөрү бул техниканы алса негизи рамасы газчаты 2ныкы, мосттору газчатайдындыкі. Анан мен деген убакыт жок, каражат жок болуп, ДТнын кабинасына алып салып койдум, бирок анда кескилеп толугу менен бүт өзгөртүүгө туура келди. Анан моторун алсак, мотору Шаньон Муссо спринтерге коюп атат, 100 аттын күчү, 5 цилиндр. Радиатору УАЗдыкы. Анан коробкасы спринтердики, Mercedes-Benz. Алды жагында дайын коробка коюлган, тиги жерде деген турат. Ал деген газчаттыгынын коробкасы. Артында кузов койдум, ага 1,5 тонна жүк көтөрүмдүүлүгү көтөрүп турат. Анан мотор алдын арткы коробкадан артка вал кетет, бир нерселерди айлантып иштеткенге. Чөп чапкыч, азыр деген жер көдөш турат, кашаларга тешпек отам элге, алмабакка. Анан ылдамдыгы бул трактордун 150ге чейин жетиши мүмкүн. Салмагы 2,5 тонна. Кабина ДТныкы бульдозер. Алар кескиленип бүт башкача жасалды. Ресторлорду алып ташта деп тракторчун көп айтты. Баягы соко менен айдаганда чайкалат, тиги болот деп. Сүйлөй беришет экен, эч нерсе болгон жок. Мындай рестор менен болгондо мен деген абдан катылданып машинеде кете берем. Кебетесинде бир өзгөчөлүктөр отуп, мына арткысын внедорожный багги деген машиненикиндей кыргылып жасадым. Алдыңкысын кроссовый мотоциклдыкындай спортивный. Анан крылону негизи мостко бекитет, анан шалактап сына берет. Мен болсом муну алдын капотко бекиттим. Алдыңкы капот трактордук Т-150 деген трактордун капотун алып кичирейтип башкача жасадым, мындай айтканда. Анан алдыңкы бамперин өзүңөр көрүп атасыңар, спойлер деп коет. Жарышка катышчу Формула 1 деген машиналар болот, ошонукундай кылып алдым. Эл дагы эле келет мага өзүң жасап бер деп.
Мен муну жасай албайм. Мисалы могуну жасаганда эле мен 1,5 миллион кетирдим. Мындан комментарийлерде көп эл жазып атат, бул ордуна МТЗ сатып албайт белең деп. Мага МТЗнын кереги эмне? Мен чыгармачылык үчүн миллион эмес, миллиард болсо коротом, чынын айткандачы. Бул чыгармачылык. Бул Москвичтин арткы мостунан жасалган почвен бурдап коюшат, өз аты яма копатель деп аталат. Кадимки эле өзүнүн эле бугусунан айескан бекитилген 2 балка жасалып, мынакей балка. Аны дагы эле центральный винт менен бекиттик. Бул ары бери кыйшаңдайт тешкенде, ошон үчүн 2 жак пружина коюлган защитага. Тешип атат, негизи мында айдоо жерлер болот эмеспи, мындай биякта ташта катуу эмес. Бир күндө 1000 тешик тешип алат. Тештик, жылдык тештик кетебиз, мындай аябай көп тешик берип атам азыр элге. Бул жери кадимки эле полос болуп атпайбы, Москвичтики. Ушул жерде муну чечип, башка бугуларды сала берсе болот. Мисалы бул жерге алманыкы чоң момундай 45 сантиметрдик буг салынат, алма тешкинен. Анан буга 40 ачкыч да салынат. Бул алынат дагы бияка момундайынан турган кристаллына коюлат чоң. Эл баягы талак алып келип кырксарды бияка куча тетигиндей төгүп кетет. Мисалы могу төгүлдү 40чы. Үстүнө келип туруп эле муну айлантканда 40 тетигинде айланта, сону чачып таштайт. Арка жылдык чачып кете беребиз. Ушундай мындан тышкары дагы бар көп нерселер, анан айтпайм. Анан буга дагы алма күйгүч да бекитилет. Бекитебиз. Тот алма ойлоп коебуз, жаңгакка, мисалы жаңгак күйгөн аябай проблема болот. Ногот алдырам, титиреп туруп барын күйүп таштайт жерге. Мында 4 скорость бар. Мындан пониженный, повышенный катары колдону. Ошондо мен алдыга 20 скорость, артка 4 скорость бар. Анан арткы вомду айлантканда дагы мен деген 5 скорость бар вомдо. И бир задний бар. Тракторлерде мындай жок. Мен каалаган ылдамдыкта айланта бере алам муну. Анан кээде болот да, бур деген тешип атып ташка илинсе чыкпай калат. Казыш керек болот жөн тракторлерди. Мен муну задний ходко салам дагы, жана бураманы бурап алгандай чыгарып алам. Ыңгайлуулук көп. Анан кенен абдан 3 жыл чабакты кетти. Бул оңой эмес, 1000ге жакын запчасть жасалды буга. Бири-бирине эч нерсе келбейт буякта. Кээге ойлойт, кабина эле коюп койду деп бул рамага. Жасап көргүлөчү эле айтам. Руль деген негизи сол жагында болот. Тракторде сокко, чөп чапкыч барды оң жагында болгондуктан рульду бияка которууга туура келди. Рульду которгондо эле бияка деген 15 запчасть жасалды кайта. Жасардан мурда башымдын ичинде сүрөт пайда болот. Кандай жасалыш керек, кандай эмне керек, кандай деп санан жасаганда эмгек аябай татаал эмгек. Мына бир эле убакытта мен 20дай кесипти колдоном жасаш үчүн. Ойлогондой эмес да, бул алып туруп эле мынтип коюп коесуң деп. Жок, бул жерде биринчи чертежник болушум керек. Жасоондай ойлоп табуучу болом. Экинчи конструктормун. Үчүнчү дизайнермин. Төртүнчү чертежникмин. Андан кийин токармын, анан фрезеровщикмин, андан кийин сверлильщик, андан кийин деген айтып отурсакчы, мындайчы слесарь, андан кийин маляр, анан тиги, анан доводчик, ушунча көп профессияны колдонууга туура келет. Элге бир эле нерсе айтам, жалкоолукту таштагыла, баягы кыргыздардын элге жамбаштап жатса, сонунда бүттү. Азыр капитализм, азыр ушундай техникаларды жасоого мүмкүнчүлүктөр ачылды. Акчаңарды кайдагылар сатып алып койгузбой, бул деген чыгармачылык дагы акыл деңгээлди өстүрөт, дилди өстүрөт, элдин экономикасын да өстүрөт.